Кече дагы бир маалымат уктум. Нурмухаммед Баякунов деген Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты бар. Новопокровка айыл өкмөтүнүн башчысы болуп иштеген. Анан ошол киши күтүүсүздөн ошол өткөн жылы каза болгон. Мындай маалымат чыкканда баягы листайт деп карап койгонбуз да. Көрсө Нурмухаммед Баякуновду эфирден дейм да. Неме үйүнөн күчтөп, ГКНБнын кызматкерлери күчтөп кармап кетишет. Анан кармап барып, мас киши кылып, анан кармап кетишип, анан алып барып Ташиев менен собеседование болот. Собеседование болуп, анан сиз андай кылган экенсиз, мындай кылган экенсиз, кыскасы баланча миллион төлөйсүз деп туруп, чоң сумманы айтыптыр. Ал сумманы ал эч кимге айтпаптыр, баласы да билбейт, достору, тааныштары, туугандары дагы билбейт. Кыскасы эч ким билбейт экен, бирок ошол эми бул сумманы үйүнө келип ал киши Ташиев менен маектешкенден кийин үйүнө келет, бошотулат. Анан мынча убакыт беребиз, ушул акчаны таабасың дейт да. Анан келип баласына айтыптыр. Мен эми ал сумманы өмүр бою башыбыз менен жер качсак дагы таба албайбыз деп анан переживать этип отуруп, анан жатып турайынчы деп жатып, анан кыркыраган бойдон кайтыш болуп калыптыр. Кыскасы жүрөгү кармап калганбы, кыскасы же башына кан коюп кеткенби, кыскасы кетип калыптыр да. Докторлор келгенче. Мына ушундай ыплас эки жүздүү, ала барман, мыйзамсыз, кылмыштуу саясат жүргүзгөн Ташиев бүгүнкү күндө эч нерсе болбогондой, бүгүн да жана өтүп баратып, неменин жалдагы мечиттин жанынан көрдүк. Кортежи чыгып баратат да, жанагы охраналар менен баягы ак джип менен жүрөт. По-моему, жаңылбасам, Land Cruiser 300 болуш керек. Ошондойдон эки машина менен жүрөт да. Ошо менен өйдө көздөй, чоң арка үйүн көздөй кетип калды.